Панфилов районундагы Вознесеновка айыл аймагы райондун борборуна жакын жайгашып, эл аралык маанидеги трассанын боюнан орун алса да, мурдатан эле дотациядагы аймак. Ага карабастан өткөн жылы социалдык экономикалык негизги көрсөткүчтөрү өсүү темпинде болду. Жергиликтүү бюджет пландалган нормадан ашып 11 миллион 984 миң сомго аткарылган. Анткени менен бул аймакта инвестициянын тартылышы жана ар кандай чет элдик гранттардын ишке ашырылышы солгун. Ага мисал Вознесеновка айылдык үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун имаратынын эң кейиштүү абалда болуусу. Союз учурунда курулган имарат азыркыга чейин оңдолуп түзүлбөй, авариялык шартка кептелген. ГСВ үй дарыгер тобу 8 бар. 1948 жылы курулуптур. Аябай эскирип калган. Имараты дагы аябай эски. Ошон үчүн 2 жылдан бери ушу долбоорду жазып өтүп аттык эле. Быйыл долбоор жазып, арис проект боюнча ошо долбоор өттү. Эми быйыл ремонт ушу июнь-июльда башталат го. Бул үй дарыгер тобунда болгон штаты 5 киши, 2 дарыгер, 3 медайым иштейт. Анан кадрлар боюнча да айткым келет. Кадрлар аябай жаңы кадр жок, потому что жаш адистер бияка келбейт. Себеби социалдык бүт бар эмени биз обеспечивать эте албайбыз. Мындан сырткары эң негизги көйгөй эркин сай жана орто кайрма айылдарындагы бала бакчанын жоктугу. Мурдатан бери эле бул айылдын канчалаган жаш муундары бала бакча тарбиясын жана билимин көрбөй чоңоюп жатышат. Айылдын деги эле өлкөнүн келечеги үчүн орчундуу маселелерден болуп келет. Өйдө жакта бизге карамдуу 2 айыл бар да, эркин сай жана орто кайрма. Ошол жерде биздин бала бакчабыз жок болуп атат. Балдарды ошо кички кезинен тарбиялоо. Эми билим деген билесиздер да, ушу адам баласы келечекке ошо билим менен өсөт да. А билим алуу бул ийне менен кудук касканга барабар экен да. Кички бала төрөлүп өсүп чоңойгондон баштап биз каяка жакшы тарбия берсек, ошондой бала ошого адаптация алып, ошо менен келечекте жакшы чыган инсан болот деген биз үмүттөбүз да. Ошон үчүн биз мына өсүп келаткан подрастающий поколенияны чоңойтуш үчүн, аларды жакшы инсан кылып тарбиялаш үчүн биздин элибизге биринчиден ушу бала бакча түзүп берсек, шарт түзүп берсек, мен ойлойт элем, ушу балдардын арасынан жакшы бир келечек муундар чыгат депчи. Өкмөттүн таза жашоо программасынын алкагында жашылдандыруу жана көрктөндүрүү боюнча 3 айлык жарыяланган эле. Бул демилген улай айыл аймагында ишембиликтер өткөрүлүп, айлана чөйрөнү акыр чикирлерден, таштандылардан тазалоо акциялары уюштурулган. Мындан тышкары орто кайрма айылында бактырактардын жана жемиш бактарынын түрдүү көчөттөрү отургузулган аянты көлөмдүү питомник орун алган. Ал бул аймактагы активист уулдарынын демилгеси менен негизделип, кароого алыныптыр. Мындан бир канча жылдар мурун бош турган бул парктын жери кийинчерээк мындай жагымдуу жашыл жаратылышка айланып, айылдын көркүн ачса, бир чети анын киреше бөлүгүн толуктоого шарт түзүлгөн. Биздин бул жер башында бир 10 жылдай болуп калды го дейм. Бул жер эмеге өткөн турган, эмеге талашып, участок кылабыз деп менчикке бир эле 2 эле киши алып, эме кыла сарай салабыз деп аткан. Анан ушул Аманкулов Эмир баш болуп, Шабыралиев Алмаз, өзүбүз баш болуп, ошо жаштар чогулуп, ушо айылга дагы эме кылалы да бир парк кылалы, көрктүү айылдын эмеси. Жөн эле бир жерге сарай салынып, эме болуп калганча, андан көрө ушундай кылып баксак тигип, эме кылып койсок, жашынакай болуп калган турбу. Ошентип башынан бери эле эметип келатабыз. Марафон өткөрүп, ошол марафон өткөрүп, мынакей ошонун эмесинен ушундай кылып сырты тозулуп атат баардыгы. Былтыр күзүндө тигилди бул елкалардын баары. Эми дагы тияна көчөттөр тиги алынып тигилип атат, жашынакай алмалар, жакшы алмалар. Кудай буйрса бу жердин келечеги алды да дагы. Жашынакай кылып карап, жашынакай кылабыз деген ойдобуз да. Аянтын деле кеңейтпейсем, бу өзүнүн картасы боюнча эмени алдык, ошол жер тозулду. Ушунун ичин эле жашынакай кылып, жалаң жакшы эме бере турган эмелер тигелди атабыз да. Жашынакай. Шабдалы, алма, кийин ушул айылга пайдасы тие турган нерселерди эметели деп атабыз да. Эркин сай айылындагы мурдагы почтанын имараты жараксыз абалга келгендиктен, анын жанына территориалдык өз алдынча башкаруу органдарынын имараты салынып, анда учурда почта жана бир катар айылдык кызматтар жайгашкан. Мурдага караганда шартыбыз бир кыйда жакшырды дейт айыл башчысы. Мурун почтабыз эски зданияда болчу.
здание аябай эски мустак болчу, элгидин отура турган жери да жок болчу, шарт да жок болчу да мындай элдер. Азыр болсо мына айыл өкмөт бюджеттен акча чыгарып 2016 жылы ушу зданияны салып берди, административный здание. Тос. Анан неме азыр аябай жакшы болду, элге да жакшы болду. Келгенде пенсия бүткөндө да келип отурушат, жылуу жумшак. Биякта өздөрүнүн жумуштарында бүтүрүшөт, справка алышат, светке төлөшөт, сууга төлөшөт. Аябай жакшы шарттар болду. Быйыл региондорду өнүктүрүү жылына карата атайын жарлыктын негизинде бир топ иштердин аткарылуусу талап. Элетти көтөрүү демилгесин ишке ашырууда айылдыкта четте калган жок. Чакан жана орто бизнести өнүктүрүү бул демек бюджеттин аткарылышы, айыл калкынын жаңы жумушчу орундар менен камсыз болуусу. Эркинсай айылында жеке ишкер айылдын борбордук бөлүгүндөгү аянтты алып, ал жерге мини футболдук аянт, маданият үйүн ачууну пландап жатат. Көп жылдардан бери ээнсиреп бош калган аянтта мал оттоп каралбай калган эле. Учурда анын тегереги тосулуп, курулуш иштери башталар алдында. Эми бул Азгалиев Жумек ага аятындагы паркты айылдык кеңештин, айыл өкмөтүнүн чечими менен айылдагы тургундар макулдашып ушул паркка эс алуу жайы кылабыз деп макулдашылганда, анан эми берге эң негизги демөөрчү бул ошо Азгалиев Жумектин балдары, неберелери. Анан кийин жана Азгалиев деген Нурлан деген небереси бар экен, ошол бала келип айткандан кийин ошол эки өкмөттүн эмеси чыгып, токтому чыгып, бул жерде ошого бергенде эле келип, бул тегерегин баарын тосуп, футбольный поле, мини футбольный, анан кийин эс алуучу жай, анан Кудай буйруса ал балада эме кылып атат, эми маданият үйүн дагы спонсор таап берем, ушундай салып берем. Бул негизи айылдын көркү эле да, бул илгери берде чоң клубубуз бар болчу, жана Аксакал айтып кеткендей. Анан кийин футбольный поле, волейбольный поле, бу жерде алтын бакан болуп, чын эле айылдын эки айылдын эмесинин ортосунда анда ушул жерде болчу, баягы эме ордонун ушул жери болчу, ушул жерде маданият клуб кино болчу. Берги илгери убагында Эстебес Турсуналиев келип, ошо киши ырдап кеткен, мен ушул жерге далай ырдады элем, клуб салып бересиңби деп. Анан биздин эми айылда шаарда мыкты туугандар бар, эми баары аракет кылып барып атат, ушундай бир маданият үйүн салып берсек деп. Эми шарттар келбей атат, же мүмкүнчүлүк болбой атат, айтор тилектер бар. Эми Кудай буйруса бул эс алуу паркы эми акырындык менен бүтүп келатат. 2 жыл болду башталганына. Азыр берге айылдын мындай жаш жигиттери чогулуп алып, өздөрү ошо кимге жардам беришип, булар күч эме жардам берип атышат да. Кудай буйруса жакшы тилектер бар. Мунун баары бүтүп калса биздин айыл үчүн чоң жаңылык болот бул. Себеби айылга азыр мындай эме деле жок. Азыр тем более мына айыл өкмөтү өзүбүздүн айылдан келди, Аманкул Эмир деген жигитибиз азыр көп жер менен сүйлөшүп атам деп, тигинде мындай иштерди кылабыз деп атат. Кудай буйруса эми келечек алдыда эми көп иштер, жакшы иштер болот го деген чоң үмүт тилек менен жашап атабыз айылыбыз. Эркинсай айылындагы мектеп былтыркы жылы республикалык бюджеттин эсебинен каралган шыктандыруучу грантка толук капиталдык оңдоодон өткөрүлгөн. Андагы класс кабинеттердин эшик терезелери толугу менен алмашылды. Пластик терезелердин пайдасы мурдага караганда кышкысын жагылган жылуулук текке кетпестен сакталат. Ал эми спорт залыда чатыры жараксыз абалга келип, шартты талапка жооп бербеген. Эми бардык керектүү материалдар менен жабдылып, окуучулардын дене тарбия сабагын өтүүдө ыңгайлуулук жаралды. 2 жылдан бери мына Steam грантка проект жазып, мектебибиздин аал акыбалын оңдош үчүн бөлүнгөн акча каражаты менен мектебибизди оңдоп, кичине болсо дагы мындай заманбап мектептердин өңүнө келтиргендей болдук. Действительно, эмебиздин ашканадан баштаган, спорт залдан баштаган терезе, эшик, заманбап технологиялар менен кичине да болсо камсыз болдук, жакшы эле. Шарт аябай эле начар болчу. Жыгач терезелер болчу, ал жерден шамал кирип, кышында биз жылуулаганга жаман убарып отурбуз да. Анан мына былтыр терезелерибиздин баары тең пластиковый терезе менен оңдолду, коюлду. Азыркы кадимкидей эле кышында мектебибиздинчи жылуу эле да, жылуу болуп калды. Спорт залыбыз болсо, чынды айта келгенде жаман эле акыбалда болчу. Ичинде мустак суусу дагы, ысык суусу да жок. Санузелибиз да жакшы иштечү эмес. Анын баарын оңдоп беришти.
берилген каражатка жана тендерди утуп алган жанагы фирма деп коебузбу, ошолор келип биз айткан эмелердин баарын, жана проектке киргендин баарын жакшылап оңдоп берип кетишти. Ашкананы ошол эле проект менен эле кирген, спонсорлорубуздун да жардамы болду ал жерде. Анан жана бүткүл дүйнөлүк продовольственный программадан дагы аябай жакшы жардам берилди. Министерстводон да жакшы жардам берилди. Айыл өкмөтүбүздөн дагы жакшы жардам берилип, ошол ашканабызды ысык тамак берген оборудование менен бардык керектүү нерселер менен камсыз болду. Жаңыртып алдык. 5 жумасына 5 жолу ысык тамак ичишет азыр балдарыбыз. Мектептин имараты 1976-жылы ишке берилген. Проект боюнча 550 баланга эсептелген. Мына ошондон бери мындай косметический ремонт кылып жүрчүбүз. Мына Кудай буйруса 2 жылдан бери мектебибизди жакшы бир мектептердин катарына кошуп баратабыз. Бул мектеп Улуу Ата мекендик согуштун баатыры, ушул айылдын даңктуу уулу Кубат Жуматаевдин ысымын алып жүрөт. Улуу жазуучу Темиркул Үмөталиевдин Кубат поэмасы дал ушул инсан тууралуу. Келечек муунду патриоттуулукка тарбиялоодо чыгарма гана эмес, баатырдын каармандыгы үлгү болот. Кубат Жуматаев ушул Калинин районунан 1941-жылы согушка фронтко тартылыптыр. Ал Кавказды коргоо эмесинен 1942-жылы 18 ноябрда Моздок шаарын коргоодо чоң эрдик көрсөтүптүр. Фашисттик немистердин 2 танкасын граната менен жарып, 3-сүн белине байлап, ошонун алдына калып, Кызыл Туу ордени менен өлбөс өчпөс даңкка ээ болуптур. Эми биз 9 май сайын берден 168 адам 2-чи дүйнөлүк согушта курман болгон. Ошол жерде почтанын жанында эмеси бар, эстелиги. Ошол жерден митинг өткөрүп, биздин ошол жерден өтүп кеткен ата бабалардын эрдиктиги жөнүндө доклад окуп, чакан концерт уюштуруп, жыл сайын эстеликке Куран окуп, ошо улуу баатырларды эскерип турабыз. Биз албетте өзүбүздүн ошо айылыбыздын тургуну болгондуктан биздин мектеп ошо баатырдын ысымын алып жүргөнгө абдан сыймыктанабыз. Окуучуларга да ушуну баса белгилеп, ар дайым биздин айылдан чыккан баатыр деп эскертип турабыз. Вознесеновка айылы эл аралык маанидеги жолдун жээгинде жайгашкан. Айылдын башында май коюучу жайдын мурдагы эски орду бар эле. Ал жер ээнсирип бош турган. Жакында бул орунга жеке ишкер өзүнүн Асман Ойл деп аталган автоунаага май коюучу жай ачканы турат. Азыр курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Бул жерде Союздун убагында эле бул жер автозаправканын орду болчу. Бул Союздун стандартта жолго канчалык, жергиликтүү калктан канча болуш керек аралыкта, темир жолдон канча болуш керек, баары бул ченем менен эсептелген да, мыйзам ченинде. Ошонун ордуна эле ошо жеке менчиктен кайра булар жеке менчик кылып сатып алып, ушул жерге куруп атышат. Бүгүнкү күндө биздин айыл Вознесеновка айыл өкмөтүнүн бюджетине булар налог төлөп атат да. Кудайым буйруса бул жумуш бүтүп, өзүнүн иш аракетине башталгандан кийин, Кудай буйруса бу жерден 5 киши болобу, 6 киши болобу, 1 киши болсо дагы бизге жумуш ордуну камсыз болуп атпайт, жана биз бекерчиликтен чыгабыз да. Ошонун бирден бир мынакей иш аракеттердин эмеси да, аракетинде болуп атат да. Айылдын борбордук трассанын боюнан орун алышы ушул сыяктуу ар кандай ишкана же болбосо соода борборлорун, тамактануучу жайларды ачууга ыңгайлуу. Бул өз кезегинде жергиликтүү бюджетти толуктоого жана элди жумушчу орундар менен камсыз кылууга шарт түзөт. Все довольны, все жители Панфиловского района, село Вознесеновка, все довольны, не только даже вознесеновские, но и карабалтинцы тоже. 3 айылдын башы болгон Орто Кайырма айылы Чоң Кайыңды Капчыгайынын этегинде жайгашкан. 7 суунун бири болуп аталган Чоң Кайыңды суусу Кашка төр, Туюктөрдүн мөңгүлөрүнүн суусунан агып келет. Андан 42 миңдей калк суу ичет. Бул аймак багбанчылыкка абдан ыңгайлуу келип, экологиялык жайлуулукту түзөт. Андыктан ушул айылдын тургуну Эркин Аманкулов өзүнүн чаккан участогуна алма бактарды жана теректерди өстүрөт. 15 жыл мурун отургузулган көчөттөр азыр өз түшүмүн берүүдө. Ал эми теректер катарлаш бой тиреп өсүп, бул жердин көркүн ачып турат.
Алманын көчөттөрүн кыйыштыруунун өзгөчө ыкмасын өздөштүрүп алган багбан анын сыры менен бөлүштү. Анан ушунтип кыйыштыруу жолу менен себеби кыйыштырып эме кылсаң бул түшүмдөрү мындай чоң болот. Алмурут деле, алма деле. Ошо менде азыр алмуруттун эки түрү бар. Бирөө эме деп коет, лесная красавица, анан эме деп коет. Бул тотан жана эмеси берки чоңураак сүйрүсү да. Мына эки түрү бар. Алмалардын түрүн алып келдим мен. Каерде көрсөм ошол жерден. Анан самыйлан буларга уход керек. Могу жердин баары эле таштак болчу, киши көргүсүз жер. Ушу таштын баарын тежакка тоголоп, бүтүн тазалап, анан түбүнө могу таштак. Таштак жерден оңой менен деле чоңойбойт. Анан эмеде тиги күзүндө үйдөн малдан чыккан эле жанагы эмелерди эмесин, богун, аттыкын баарын чогултуп келип, ар бир алманын түбүнө 2 тачкадан таштасаң, ал кышы менен бир жаан жайыт, каар жайыт эме туруп түбүнө жерсиң, жерде өзү эле рыхлит этет. А кээ бирлер казат экен. Андайдын эч кандай кереги жок. Азыр кичинекей эле бир тамырды повреждить этсеңер, ошо алма чоң не тот болуп калат да, жакшы болбойт. Анан Кудай атоо ушул эме менен жакшы болуп атат. Себеби мен телевизордо да көп көрөм. Түштүктө туугандар эме кылышат ушундай. Анан самыйлан могу түбүн эме кылыш керек да. Бул алманын эмесинде тетиги түптөрүнүн баары эле жанагы кабыктардын астынын баары эле насекомый ар кандай курттар бар. Эгер ушундай эме кылып дарылабасар, бир теге могу алма гүлдөп анан түйүлгөндөн кийин эле сразу эле эме болуп кетет да мындай. Курттар өйдө кетет да, анан курттай баштайт. Эми мына мондай метод менен 10 литр сууга бир жана кичинекей чайный ложка эме салып, көк таш, аки таш менен аралаштырып опрыскивать этиш керек. Андан кийин уже могу гүлдөп бүткөндөн кийин түйүлөт мындай болуп. Түйүлгөндөн кийин анан алманын өзүнүн дарысы бар. Ошону 2 жолу чачып коюш керек. Бүт алма таптаза болот да, курттабайт. А базарга алып барсаң абдан өтүмдүү. Сразу эле алып барар менен түшүргөн жерден эле тарап кетет ошону эмелер. Айыл аймагынын Вознесеновка деген аты мурунку союз учурундагы аталышы боюнча өзгөрө элек. Айыл тургундары бул айылдын мурунку өзүнүн аталышы бар экендигин билдиришип, атын өзгөртүүнү каалашат. Бул боюнча тиешелүү жерлерге кайрылышкан, бирок сунуш аткарыла элек. Биздин Вознесеновка айыл өкмөтүн жергиликтүү коомчулук элдин баары менен сүйлөшүп, илгертен калган Асан Каратай деген наамга которуу жөнүндө көп убакыт кеңешип, бул Асан Каратай жайылдын урпактары болобуз. Жайыл айылын которгондо да көп маселе менен отуруп, көп жерге барып, көп нерселер, тарыхый окуяларды көтөрүп атып, анан жайыл районун кылганбыз. Анан жаныбыздагы курама айыл өкмөтү да болуп кетти. Анан ушу орус аттардан ушу Вознесеновка эле калды да. Анан берди жергиликтүү коомчулуктар менен сүйлөшүп, депутаттар менен сүйлөшүп, район, облус баары эле макул болду. Анан ушу жергиликтүү депутаттардын кеңешинде жергиликтүү айыл өкмөтүндөгү депутаттар менен бул маселени чечишип, айылды которуу боюнча чечишип, токтом кабыл алгандан кийин анан облуска жибердик. Облус дагы жогорку кеңешке жиберди аттарды которуу боюнча. Анан аттарды которуу боюнча бир мораторий дегендери бар экен. Анан ошону күтүп атабыз. Кудай буюрса, ушу коомчулук чечкен маселени, жергиликтүү эл каалаган маселени менден өкмөт деле каршы болбош керек деп. Бир аз убакыт калды. Баардык документтер даяр. Жанагы жазуусун да жазып койгонбуз. Алган эле ошо илип коюш керек да. Тигилер макулдугун берсе, кээде элдер айтат, эми коомчулукта элдер жергиликтүү эл чечкенден бери 1 жылдан бери чечпей атат. Же отказ бербейт, же койбойт, ошо ответ жок да. Жооп жок, жооп бербейт, же бизге түшүндүрбөйт. Анан аларга кереги жок болсо, биздин жергиликтүү элдер коет деп эле өзүбүз деле коюп койсокпу деген оюбуз бар. Асан Каратай деген ушул эл. Бул Асан жайылдын бир уулу. Асан атабыздын 18 баласынан азыр 4 айыл эл бар. Эркинсай, Орто Кайрма, Букара, Жайыл. Анан Асан деген ошо жайылдын убагындагы 3 уулу менен 2 уулу менен алар казактардан каза болушту, кыргыз жерин сакташып. Ошонун Асан калды, Итке калды. Итке суу аягы, Итке суу башы, Итке деп дагы көп эл. Анан Асан Каратай айылы ошол жерде
Эркинсай, Орта Кайрма, Бухара, Жайылайыл, Асанкырата ери деп эсептелет. Бүтүн эле тарыхый, бүтүн Кыргыздын Талас, Ускөл, Нарын, Ошалабад деп ушундай түшүнүк бар да башынан. Айыл аймагынын жайыттар комитетинде жайыттарга жайгаштыруу боюнча учурда иштер жүрүп жатат. Арис программасынын жайыттарды жакшыртуу боюнча долбоорунун алкагында атайын каражат бөлүнгөн, бирок аларды бөлүштүрүп, пландаштырылган боюнча быйыл техника алынып, малды киринтүү үчүн күпкөлөр салынат. Год за годом поголовье скота увеличивается. Поэтому мы планируем в дальнейшем, что у нас запланировано, мы планируем восстановить кубку. Сейчас у нас уже написан проект по строительству водопоя, потому что у нас на присельном пастбище нет водопоя. Там пруды есть, где пруды сейчас все в аренде находятся, люди не хотят туда пускать, поэтому нам нужно сделать водопой, мы уже запланировали. Кроме этого, нам нужно сделать скотопрогонные мосты, чтобы могли дальше гонять в горы. Там хорошие есть пастбища, но нет прохода там. Поэтому планируем сделать скотопрогонные мосты, улучшить скотопрогонные дороги. На все это надо средства, конечно. От Ариса, да, нам, когда запланировали, взяли численность населения, взяли нашу площадь пастбищ, количество скота, посчитали нам, какую сумму мы должны получить на это все. Но дело в том, что проект Арис, фактически нам еще не выделили ни сома, потому что получили грантовые средства только те, которые запланировали приобретение техники, спецтехники. Им деньги выделили. А на строительство, у кого строительство или там реконструкция каких-то объектов, им пока деньги на это не дают, потому что там много нужно документов, разрешительные, всякие согласования с архитектурой, с госрегистром, отвод земель надо, на это тоже надо, очень много времени на это уходит. Добиваться надо везде. Мы уже несколько месяцев, вы считаете, январь, февраль, март, апрель уже кончился, мы только нам сделали разрешительные документы, эти все госрегистры, архитектура. Поэтому технику мы не купили, мы запланировали много на эти средства, которые нам запланированы по Арису. Но дело в том, что в марте следующего года этот проект заканчивается. А если нам то, что мы запланировали, там строительство мостов или еще что-то там, кубки, это все нужно согласование, мы просто по срокам не успеем до марта следующего года это все сделать. Поэтому мы с депутатами переговорили и решили приобрести технику, чтобы у нас деньги эти не пропали, сделать в этом году водопой и со второго транша сделать это, приобрести уже технику. Айыл жашоочуларын ичүүчү суу менен камсыз кылуу, билим берүү жана медициналык мекемелердин шартын, тейлөөнү жакшыртуу бирден бир бул жылга коюлган аткарылуучу иштердин тизмегинде. Жайытыбыз жана өзүбүздүн элибиздин мындай жашоо шартына түзүлгөн, мурункудан берилген үрүш жерлери, багарный, араш айымы жерлери баардыгы мыйзам чегинде берилген жерлери менен ар бир өзүнүн үрүш жерин менен айдап, сээп, окат кылып келишет да. Бүгүнкү күндө биз ошо айыл өкмөтүбүзгө кийинки пландарды коюп атабыз, ошо МТС ачсак депчи, ошо дыйкандарга жардам кылып, техникаларды алып келсек деген ой болуп атат да. Жана уруктарды өндүрүү боюнча семена хозяйство уюштурсак деген ой бар келечектечи. Кудай буйрса. Буга каражаттарды Кудай буйрса биз сүйлөшүү иштерди жүргүзүп атабыз, азыр проекттерге кайрылып атабыз. Долбоорлорду сунуштаган адамдар бар. Алар менен сүйлөшүүлөрүн жүргүзүп атабыз. Себебиден бизде бүгүнкү күндө Сары Өзөн чүйдөгү мына Панфилов районундагы бизде Сарго деген жер бар. Ал жерде көптөгөн жерлер иштелбей жатат да. Чынын айтканда, ошолорду мына азыр тамчылатуу суу менен сугаруу боюнча, сууну экономить этип, жана өстүрүү боюнча, булактар боюнча азыр региондордо көрүп атпайлыкпы? Мындай бөлөк айыл өкмөттөр, бөлөк эмелер кандай иштеп атканын бизге бул үлгү болуп атат да. Анан биз дагы ушулорго болуп эле изденип, бир булак тапсак деп бир тилегибиз бар да. Мына ойлойм, Кудай биз изденсек сөзсүз түрдө бирдеге жетишебиз депчи. Вознесенов айыл өкмөтүндө мурун мыйзамсыз берилип кеткен участоктор да бар да, жер берилип кеткен жерлер бар. Алар ошо сот тарабынан чечилип, соттун чечими менен кайра биздин муниципалдык менчиктештирүүгө өзүбүзгө өтүп атат да кайра. Ошону бир
4 участокты кайра биз артка возврат кылып алып атабыз да. Ошо мыйзамсыз мурунку берилип кеткен жерлердичи. Биздин өзүбүзгө эми аны биз ошо жана журнал очеродность деген бар. Биздин мыйзамды ошо жарандар арыз менен ким биринчи кайрылса, ошо илгертен мурунтан ошолорго өздөрүнүн социалдык эмелесин эске алып, анан ошо баягы очередность баягы мыйзам чегинде конституциялык укугуна ылайык кылып берип баштайбыз да. Анан освещение проектинин үстүнө да иштеп атабыз биздечи. Освещение бул Вознесеновка айылыбызда, бул центральный улицада освещениябыз бар да. Бирок бул дагы баягы бул да жетишсиз болуп атат да. Ошо өйдөкү айылдарда, анан бөлөк чоңураак көчөлөргө да бир курсак деген фонд развитияга менен сүйлөшүү жүргүзгөнбүз. Фонд развития менен, Чуйский фонд развития менен. Азыр ошо проект даярдап, долбоор даярдап атабыз да. Азыр ошонун үстүндө иш жүргүзүп атабыз да. Быйылкы 2018-жыл региондорду өнүктүрүү жылына карата аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн планын бекитүүдө, анын инфраструктурасын жакшыртуу боюнча басымдуу багыттар орун алган. Аларды ишке ашырууда айыл аймак башчысынын тынымсыз аракети жана айыл калкынын биримдиги талап.